Айда Исаева кездемеден баштыктарды тигүү менен жаратылышка өз салымын кошуп келет. Ал 6 жылдан бери ушул тармакта эмгектенет. Башында болгону 10-20 гана тигип баштаган, бирок бара-бара кызыгуу өсүп, азыр айына 10 миңге жакын баштык чыгарат. Өзгөчө басымды кездемелердин экологиялык жактан 100% таза болушуна жасайт. Аны Өзбекстандан алып келет. Айдай айым бул баштыктар көп жолу колдонууга жана табиатка эч кандай зыян келтирберин айтат. Сапатынан дагы материалдын составында синтетика, резина, ар кандай кеземелерди колдонушат экен эле. Менин эң башкы идеям бул 100% эко болушу. Ошол үчүн бизде 3 эле түрү бар. Азыр менин колумдагы бул бязь, бул эң мындай айтканда жумшак болот, 25 килограммга чейин көтөрөт. Анан буну канча болсо дагы жолу стиральный машинага колдоо жуу берсе болот кайра эле. Пакеттин ордуна ушундай эко баштыктарды мындай 4 жыл, 5 жыл сайын колдонсо болот да, экологияга да аябай жардам болмок. Жалпысынан көптөгөн адамдар экологиялык баштыктарга өтүүдө. Себеби полимердик баштыктар табиатта 200-400 жылга чейин чирибей сакталып калат. Алар топуракты, сууну жана жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн уландырып, экологияга зыян келтирет. Ошондуктан эко баштыктарды колдонууга өтүү бүгүнкү күндүн маанилүү кадам экенин экологдор айтат. Бул жеңил болгондуктан баягы учуп жерге, сууга түшөт, алардын баарын уулайт, уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Жер кыртышына абдан чоң зыяны бар. Мындан тышкары биздин жаныбарларга дагы абдан зыян келтирет да булчу. Керек болсо ушу биздин тетиги 5-6 миң метр бийиктиктеги биздин мөңгүлөрдүн арасында дагы таштаналар жатат. Бул абдан ошолордун баягы карлардын бат эришине, жердин ууланышына, суунун булганышына, абанын булганышына ушунун баарын тездетип алып келип атпайбы? Мындай зыяндын алдын алуу максатында өлкө боюнча бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Алсак, ушул жылдын 1-мартынан тарта Ысык көл облусунун аймагында полиэтилен баштыктарын колдонууга тыюу салынган. Мыйзам күчүнө киргенден бери экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Инспекторлор тарабынан рейдтер уюштурулуп, жергиликтүү калк жана соода түйүндөрү менен жолугушуулар өтүп жатат. Алар желим баштыктардын зыяндуулугу тууралуу маалымат берип, экологиялык маданиятты жайылтууга аракет көрүшүүдө. Штрафные санкции были введены за использование пакетов на территории озера Ысык-Көл. Бул мыйзамга ылайык биринчи жолу эреже бузган жарандарга эскертүү берилет. Ал эми жыл ичинде кайрадан кайталанса, жарандарга 3000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сом айып салынат. Ошондой эле полиэтилен пакеттерин акысыз тараткандар да жазаланат. Жарандар үчүн 2000 сом, юридикалык жактар үчүн 8000 сом. Учурда мыйзам бузган жарандарга 500гө жакын жазуу түрүндөгү эскертүүлөр берилди. Полиэтилен баштыктарынын ордуна экологиялык жактан таза альтернатива катары кагаз пакеттер, кездемеден тигилген көп жолу колдонулуучу баштыктарды сунуштайбыз. И переходить на крафтовые экологические пакеты. Бул чектөө 2027 жылдын 1-январынан тарта бүтүндөй республика боюнча күчүнө кирет. Кызмат өкүлдөрү туристтерди, жергиликтүү тургундарды жана эс алуу жайларынын жетекчилерин полиэтилен баштыктардан баш тартып, экологиялык таза каражаттарды колдонууга чакырат. Себеби желим баштыктар Ысык көлдүн экологиясына гана эмес, жалпы жаратылышка олуттуу зыян алып келүүдө. Айсана Бактбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.